Урматтуу мекендештер, кезектеги Кыргызстан жарандыгы менен кардарларыбыздын сделкасы аяктап бүттү. Бүгүн 10 декабрь, ийгиликтүү баардыгы сонун бүттү. Кардарларыбызды Аида жекени жолдошун куттуктайм, компаниянын атынан. Алган үйүңүз майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун демекчимин. Анан Аида же ушул өзүңүз жөнүндө айтып кеттиңиз. Эмне үчүн ушул Россия аймагында үй алайын деп чечтиңиз? Негизи эле процессти айтып кетсеңиз. Биз 18 жыл болду биякта жашап атканыбызга. Балдарым да биякта окууну бүттү. Кичи балам да биякта 1-класстан бери биякта окуйт, аябай конуп калган. Снимать этип жашачыбыз квартира. Анан биз ипотека алганга через КЖ недвижимостьтан ошо алганга эме кылдык да. Туура көрдүк. Анткени ипотека төлөсөк да, арендага төлөгөнгө өзүбүз бияктан алганга чечтик. Анан Аида же биздин компанияны каяктан угуп келдиңиздер? Кайрылганыңыздарга канча ай болду? YouTube каналдан көрдүк Самара Нарматованын. Ошоктан ар бир видеосун көрүп, ар бир сүйлөгөн сөздөрүн көрүп аябай жагып бизге башка жака барбай ошо биякты тандадык да, КЖ недвижимости. Барыңарга ошо сунуштайм. Анан мекендештер Аида же менен сүйлөшүп маектешип калдык. Анан кийин кээ кардарларды, мисалы үчүн одобрение алгандан кийин, одобрение банктан чыккандан кийин кардарларды тескерисинче биз шаштырып калабыз да. Себеби айтылып келгендей эле банкта кандайдыр бир өзгөрүү болсо бизден албетте сурабайт да. Өзгөргөнүн биз кабыл алабыз же болбосо кайрадан ошол жаңы условия менен иштешибиз керек болот. Бул уже экинчи жумуш убакытта кетет. Анан Аида желер бул үйгө, азыркы сделкага 1 айга жетелекте чыгыптыр, эже? Ооба. Биз болгону бир 3-4 эле үй көрдүк. Анан ошол 3-үчү үйдү аябай ошо жактырып тандап алдык. Көп караган да жокпуз, ошо бат-баттан эле эмет кылдык да. Ошон үчүн бизге ошол үй жакты да. Канча ай болду, эже? Ошо. Толук 1 ай болдубу? Жок, толук 1 ай болгон жок. Бир 2,5 ай, 3 неделядай болду да. Толук 3 неделя болду. Бат эле болду. Кыргызстандын жаранысыздар, официальный жумушта Ооба. иштегендерге канча болду? Официально эле иштейбиз. Келгенден бери эле официально иштейбиз. Кыргыз жараныбыз, кыргыз паспорту менен эле алдык. Постоянно официально да. Аида же айтып кетсеңиз, сиз жана сүйлөшүп атканда айтып калдыңыз да, мен мурун Росбанктан алган элем, ошол убакытта алган эмес экенмин деп. Эмне себептен ошол убакытта албай эми алып атасыз? Мен официально иштеп, ошо Росбанктан ошоктан официально иштеп, одобрение келген да. Ошондо биз жакшы эле чуркап жүргөн. Анан биякта жолдошум кой тур, алба турайлы деп, анан макул деп кайра эле ошо снимать эткен үйүбүзгө калып эле жашап калдык. Анан биздин хозяйкабыз квартплатаны көтөрүп, анан анын эмесин төлөгөнчө деп, анан өзүбүз алганга чечим чыгардык да. Азыркы ставканы айтыңыз, жылын айтыңыз, себеби мекендештер үчүн бул дагы важный да. 22 жылга алдык. 22 жылга одобрение болду. 28,5% менен алдык. Андан корккон жокпуз. Ден соолук болсо төлөп досрочный погашение кылабыз. Чоң рахмат деп айтам, чоң таазим. КЖ недвижимость Зульфия аябай жакшы профессионально бат-баттан кылат экен, өзүнүн жумушун билет экен. Самара Нарматовага аябай чоң рахмат. Бат сүйлөп, баарын ответтерди берип, аябай профессиональный эме экен, агентство экен. Кайрылыңыздар, баарыңарга сунуштаймын. Мисалы үчүн сиз кармай анан турак жай алам деп уже пландап баштаганыңыздарда ошо YouTube'дан издедиңиздер, балким тааныш билишиңиздерден дагы сурап көрдүңүз да, эмне үчүн башка агентствону тандабай эле биздикини тандап калдыңыздар? Мунун себеби эмнеде? Башка
агентстводан караганда же плюстарын көрдүңүзбү же просто эле жактан кайрылдыңызбы? ооба, көп эле плюсту көрдүм да. Анткени силер бат алып берет экенсиңер, көп кыргыздар менен иштейт экенсиңер. Жакшы бир эме болбосо деле, мындай кичине начараак болсо деле силер алып берет экенсиңер да. Ошон үчүн биз ошо бат үй алып, ошо бат көчүп, эме жаңы жылга чейин кылып эметсек жакшы болмок деп эметтик. Силер ошого жеткиздиңер. Аябай ыраазыбыз силерге. Анан мындай уже одобрение кээерки клиенттерди айтып кетейин, келгенде эле баягы переживание менен баштайт. Бир ичтеринде мындай ишенбестик болот да. Алып береби же алып бербейби дегендей ушундай сомнение менен иштеп атат. Сиздер прям баштагандан баштап кандай ишенич менен келгенсиздерби же болсо болду, болбосо жок деген бир ой менен келдиңиздерби? Жок, вообще андай сомнение болгон жок. Анткени биз ага чейин 1,5 жыл силерди YouTube'дан көрдүк, Instagram'дан да карап жүрдүк. Анан вообще сомнение болгон жок. Ошо жолдошум экөөбүз решать этип эле, анан ошо Самарага барабыз деп эле план коюп эле, анан бардык. Биринчи жолу ошо Зульфия кабыл алды бизди. Анан Самарага жолугайлы деп Самарага жолуктук. Самарада жакшы мындай айтып берди баарын. Анан ошондо эле сразу офистен чыкканда эле өзү сүйүнүп эле, чуркап эле, анан жок болду, все алабыз деп анан келдик. Договор кылдык да, болду. Ошо менен бат-баттан эле бүтүп кетти. Өзүбүз азыр шок болуп эле калдык, үйлүү болуп калдык деп. Россиянын биринчи үй болуп атат да биздечи биякта. Кыргызстанда да алганбыз, бирок аны биз еще төлөп атабыз. Анткени Москвада, Россияда болгон бизге ыңгайлуу. Анткени биякта жумушубуз бар. Пока Кыргызстанга барбайбыз, анткени өтөт, убакыт эле өтөт. Ошон үчүн биз пока жөн эле жүрө бербей, акчаны тияка кетирип эле эметпей, зато өзүбүздүкү собственный болуп калат. Балабыз да биякта окуйт. Ошон үчүн ушундай чечим кылдык да. Бат-баттан эле болуп кетти. Үйдүн эмнесине карап токтолдуңуздар? Көбүнчө үйдү биз локациясына карадык да. Ошо эмеси баары жакын экен, анан эл көп экен, оживленный жер экен. Магазиндери, торговый центр бүт баары жакын экен. Жанында школ бар экен, 1 эмес 2 школ бар экен. Парктар бар экен. Анан ошол локациясына көбүнчө ошо транспортный эмесине карадык да. Бүт жакын. Ооба, өзүбүз жашайбыз. Ошого аябай уже пландап атабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Аябай сүйүнүп атабыз. Силерге ыраазыбыз. Сиздерди куттуктайм. Жакынкы күндөрдө бүгүн 10 декабрь болсо, жаңы жылга чейин Кудай насип кылса, буйруп калса, айдежелердин үйүнө дагы барабыз. Кудай буйрса. Анан дагы айдеже азыр ойлонуп жүргөн мекендештерге сиздин советиңиз үй алган кырдар катары? Ойлонуп жүргөн алгыла. Анткени силер биякта иштеп атасыңар, акчаңар жөн эле текке кетип атат. Бияктан үй алып эле, ошо үйүңөрдү төлөп эле, бала чакаңарды алып келип жашагыла. Өзүңөрдүн регистрацияңар болот. Бүт законно болот. Мен угуп атам, регистрациясы просрочно кимге жазатам, буга жазатам дебей, өзүңөрдүн үйүңөргө коюп, жыргап, коркпой жашайсыңар. 25-жылда ошондой жаман эмелер болот деп атат, закон строгий. Силер өзүңөргө коюп эме кыласыңар. Акчаңарда инвестиция болот. Любой моментте сатам десеңер сатып кетесиңер. Анан эме 1-2 жылда үйлөрдө баалары кымбаттайт экен. Ошого биз туура чечим кылдык деп туура көрүп атам да. Ошол мекендештер, эгерде мисалы үчүн планыңызда же оюңузда, максатыңызда болсо, албетте биринчи консультациядан башташыбыз керек. Себеби эч бир клиенттин алдын ала телефондо айтыш кыйын, кандай болорунчу. Бул дагы иштин жүрүшү. Кээеркилер 2-3 айлап же көп үй көрүп дагы албай жүрсө, кээерки кардарларыбыздын өзүңүздөр көп болгондой эле жумуштары ушинтип эрте бүтөт. Анан күрүштөрү дагы жакын калды. Сделкасы дагы айтып кетейин, аябай жеңил өттү. Мындай мисалы үчүн Транскапитал банк менен иштешебиз, бирок биздин документтер өтө көп.
кээде мындай күтүлбөгөн сделкада дагы моменттер болуп кетет. Ошого баягы сделка убактысы дагы аябай созулуп кетет. АИДЖлердики прям баардыгы жакшы өттү. Кудай буюрса күрүчтүн дагы тапшырганда барганда бөлүшөбүз. Биринчи эле мекендештерге айтып кетебиз, азыраак суммадан баштаңыздар деп. Сиздер дагы айттыңыздар, Москвадан алалы деп пландаганбыз деп. Азыр түшүндүргөнгө келгенде областтан алган выгодныйраак да. Эгерде доходтору ар кимдики ар башка да. Балким сиз жакшы табасыз, балким сиздин бир бизнесиңиз бардыр. Ошого жараша кыйналбагандай алсаңыз, албетте ипотека жакшы. Бирөөнүн үйүнө төлөгөнчө өзүңүздүн үйүңүз болот. Регистрациядан кыйналбайсыз. Официальный жумуш болсо дагы налоговый вычет дагы кыла алса болот. Бул жөнүндө баардык маалыматты, информацияны АИДЖге түшүндүрүп кеттим. Анан кээде кардарларда сделкада суроолор калып калат же түшүнбөстүктөр болсо, албетте биз байланышта болобуз. Офиске дагы келип, кээбиркилер досрочный погашение боюнча дагы маалымат алып, досрочный погашение да кылдырып кетишет. Ошол мекендештер сиздер дагы АИДЖнин үй бүлөсүн куттуктап койсоңуздар болот.